Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздарга салам айтабыз. Жана Халва шоу программасы башталып турган учур. Ар бириңиздерге жакшы маанай каалап өтөлү дагы. Бүгүнкү программабызды биз дагы жакшы маанайда баштаган турабыз. Аны эмесе бүгүнкү программабыз өзгөчө өткөнү турат, анткени өзгөчө коноктор келди десек болот. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин катардан эч кайда алысбай туруңуз, жумуш кылып аткан болсоңуз, чай үстүндө отурган болсоңуз, телевизордун үнүн көбүрөөк чоңойтуңуз дагы биздин катарда отуруңуз, анткени кызык оюн болгону турат. Аны эмесе дароо тааныштырып өтөлү, биздин оң жагыбызда отурган коноктор менен тааныштырып өтөйүн. Айта кетүүчү нерсе, бүгүнкү программабызда атайын бир студиядан чыккан мыктылардын баардыгы келди десек болот. Ар бир кеченин көркүн ачкан ушулар десек болот. Аны эмесе оң тарабымда отурган биздин коноктор менен тааныштырып өтөлү. Видеограф Талгат Талайбек уулу бизде конокто. Коч апабыздар. Талгат, кош келиңиз. Кош келдик. Сизге эң биринчи тарткан мындай камера тартып кармаган күнүңүздү эскертип бериңизчи. Кандай болду эле? Каякта болду эле? Менин бул жумушка келгениме бир 10 жыл болуп калды. 10 жыл болуп калды. 10 жылдан ашып келет. Жан келгенде эми эч нерсени билбечи камера мындай титиреген учурлар болду? Ооба, биз анда көп эле титиречи мен титиреген. Кийин компьютерге алып келип көрүп, ошол жерден каталарымды карап, ошентип оңдогонбуз да. Жакшы, Талгатка коч апай алып келиңиздер. Бүгүн Талгат менен бир командада, жашоодо дагы экөө бир команда, жубайы десек болот, визажист, модель, бардык тараптан таланттуу кыз бизде Асем Тыныстанова конокто. Коч апалар. Асем, кош келиңиз. Көрүп атканыңызга кубанычтабыз, аябай. Негизи чыгармачылык чөйрөгө мурдатандай кызыгып жүрчү элеңиз, анан жолдошуңузду кандай тандагансыз, мага ошону айтып бериңизчи. Кичинекей кезинен бери эле чыгармачылыкка аябай кызыккан болчумун. Жолдошум да ошол чөйрөдө болуп калды. Ошол чөйрөдөн эле таанышып калдык. Кандай болуп жолуккансыңар эң биринчи күнү? Иштеп жүргөн болчубуз анда ресторанында, кичинекей кезибизде айта берейинби? Официант болуп иштеп жүргөн. Бул жолдошум болсо видеограф болуп иштеп жүрөт. Анан бир тойго чыгып калчубуз. Анан карап эле жүрүп эле ушинтип эле таанышып калдык. Бириңерди мындай сырттан карап, акырында уялып, столду тазалап жүргөндө келип тартып калчу меничи. Аябай сүрдөп, коркуп ушундай болгон. Жакшы, сонун экен. Асемге кол чаап коелу, келиңиздер. Анда Талгат, Асем, сиздердин командага бир ат коюшубуз керек. Кандай ат коесуздар командага? Бакыт плюс деген студиядан чыкканбыз да. Анан благодаря ошол студия үчүн биз бирге болуп калдык. Ошол студиядан мындай таанышып, ошол жакка мен иштеп калдым. Мен да ал жакта да иштеп калдым. Вот. Анда Бакыт плюс дейлиби? Талгат плюс. Талгат плюс деп коёбу эле. Талгат плюс. Команда Талгат плюс деп. Макул, анда өзгөчө ат болду окшойт команданын аталышы. Талгат плюс командасы бизде даяр, коч ап коелу. Аларга атадаш бизде дагы бир команда бар, урматтуу көрүүчүлөр. Көптөгөн жакшылыктарда кызмат кылып, көпчүлүктүн эсине калтыра турган сонун сүрөттөрдү тарткан фотограф бизде Нурбай Бакытбек уулу. Коч апалар. Нурбай, кош келиңиз. Азыркы учурда эң көп сүрөттү кандай кылып тарттырып атышат? Азыр көбүнчө эле электронный вариантта, стиль деле кандай стиль десем. Көбүнчө портретке да, в основном портретке көбүрөөк түшөт. Ошол. Мисалы, мурдараак мындан макул бир 10 жылга артка жылап турган болсок, көп элдерде эле көп сүрөткө түшүшчү, бирок азыркыдай көп эмес болуш керек эле. Анда
Азыр мисалы жаңы төрөлгөн баланы дагы тартышат, Мені бору тартышат, Дагы эмнелер модада азыр негизи? Токтоком. Азыр мисалы жубайлар жаңы боюнда болгондо да өзүнчө сүрөткө түшүшөт, баласы төрөлгөндө өзүнчө сүрөткө түшүшөт, кыскасы бардык тармакта өнүгүп атат бул тарап, Жакшы. Нурбайга кочап коелучу, бир аз сүрдөп атат, өзүнө келсин. Келесиз. Анда эмесе кийинки коногубузду тааныштыралы. Нурбай менен биргеликте бир командада боло турчу. Бизде Нурбайдын жубайы. Азыркы учурда үй кожойко десек болот, жана келечектеги мыкты ырчы боло турган биздин таланттуубуз Мариям Турдалиева бизде конокто. Кочалар. Мариям, кош келиңиз. Кош келдик. Нурбай сизди көбүрөөк сүрөткө тартабы? Ну, так как бы сказать. Мурунда башында көп тартчу. Азыр көп тартпай калды. Мурда мындай тартчу деп көбүрөөк түштү. Өзүм дагы, наверное, көп түшчүмүн. Азыр өзүм дагы уже неме болуп калдым окшойт. Тажаппайбы, кызыкпай уже көп түшкүм да келбей калды. Анда келиңиздер, Мариямга кол чаап коелу, Нурбай, Мариям, сиздерге дагы командага ат коюшубуз керек. Бул жак Талгат плюс болду. Сиздер атаандаш болосуңар, эми кандай болот? Кандай болот? Билбейм. Или подумать. Я думаю, Бакытбекова просто. Бакытбекова же, конечно. Кандай кылат? Бакытбековтар командасы болот. Бакытбековтар командасы, Макул, анда бизде эки команда тең бүгүн даяр, урматтуу көрүүчүлөр, Талгат плюс жана Бакытбековтар командасы. Эки команда бүгүн жарышат. Негизи бул учурга чейин мындай чогуу жүргөн болсоңор, эми жарышышыңар керек бүгүн. Эгерде мыкты команда чыга турган болсо, биздин бүгүнкү программабызда мына ушул нитро энергетикалык суусундугунан мыкты приздер бар. Кайсы команда өтүп кеткен болсо, ошол командага билектерди беребиз. Анда биз оюнубузду баштаардан мурун бир энергия топтоп күч алып алалы. Сиздерден алдыңыздарда турган суусундуктардан алып, бир күч топтоп алыңыздар дейин. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликте гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро, Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Программабызды уланталы урматтуу көрүүчүлөр, биринчи оюнубуз сиздер билип калгандай, жаттап калгандай эле тамга жегич оюну. Урматтуу командалар, бул оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Оюнубуздун шарты боюнча сиздерге суроолорду берем. Суроолорго жооп бересиздер. Болгону бир тамга айтам, ошол тамгадан баштап жооп беришиңиздер керек. Ар бир оюнда убакыт саналуу. Ошондуктан баягы батыраак жооп бергенге, батыраак ойногонго аракет кылышыңыздар керек. Анда кайсы командадан баштайлы? Өзүңүздөр чечиңиздер. Улуулардан баштайлы. Улуусу. Макул бизден баштайлы. Анда Талгат плюстан баштай берели. Сиздерден ким ойнойт? Экөөбүз чогуу айта берсек болобу или бирөөңөр дайыма ойногула, экинчилер жардам берип турсаңар болот. мен ойнойм. Макул, сен ойна. Анда Асем ойнойсуз, Сизге берилүүчү тамга бул Ж тамгасы. Бардык суроого ушул тамгадан баштап жооп бере берсеңиз болот. Айырмасы жок, кыргызча, орусча аралаштырып, эми окшоштуруш керек да кыскасы. Сиз болсо ар кандай боло берсе эч нерсе болбойт, Ооба. Сиз болсо таппай калган учурда жардам берип айта берсеңиз болот. Анда эмесе баштадык. Тамга жегич оюнун биринчи Талгат плюс командасы баштаганы турат. Ж тамгасынан баштадык. Асем убакыт кетти. Биринчи суроо: жумуштан кантип качып кетүү керек? Жылаңач. Туулган күнгө эң жакшы белек? Жумуртка. Эң кооз жемиш? Жүзүм. Бактылуу болуш үчүн канча акча керек? 100 миллион. Эң коркунучтуу курт? Жук. Библиотекада элдер эмне кылышат?
жатат. Кантип бат уктоо керек? Журканды жап алып. Мышыктар эмне жегенди жакшы көрүшөт? Жаман нерсени. Азыр эмне жөнүндө ойлонуп атасыз? Жашоо жөнүндө. Эмнеге светофор 3 түстө? Жумуштан шашканда. Адамдын чачы канча болушу мүмкүн? 100 миллион. Ысык көлдө гүлдөр кимдер жашайт? Кимдер жашайт ысык көлдө? Ысык көлдө жумбаштар. Үйүңүздө эмне өсүп жатат? Жүзүм. Рэп ырларды билесизби? Жок. Каякта бийлеген ыңгайлуу? Жайлоодо. Сахардын баасы канча? 100 сом. Non-stop дуэти сиз үчүн? Жакшы. Кыргыз жомокторун окуйсузбу? Убакыт жаман жакшы көрөм. Убакыт бүтүп калды. Мына ошентип бул команда ойноп бүттү. Кочан койгойлу, Абдан бат жооп берди. Жакшы көрсөткүч бул нерсе. Аны эмесе биз кийинки командага кезек берели. Бакытбековдор. Сиздерден ким ойнойт? Давай, ты будешь подсказывать. Давайте. Давай. Анда Нурбай сиз ойнойсуз? Эмки да сен ойнойсуң. Оюндар көп. Анда Нурбай сизге берилүүчү тамга бул Т тамгасы. Т. Даярсызбы? Даярбыз. Кеттик. Каттарды каяка жөнөтүшөт? Телеграмга. Эски айфонду каяка ыргытса болот? Туалетке ыргытса болот. Колго эмнелерди тагып алышат? Такмаларды. Койлор сүйлөсө эмне дейт элеңиз? Тайт туйт. Мырзаларга кантип жагуу керек? Татнакай болуп. Акча каяка кетет? Транспортко. Самолетто жаныңызга эмне алат элеңиз? Телефон. Дискотекада ортого түштүңүз беле? Танцполго. Английский кантип бат үйрөнүш керек? Тарсылдап. Кечки тамакка эмне жакшы? Тарталетка. Эң жаман жаныбар? Тигр. Сизге эмне жетишпей жатат? Тойлор. Шаурма жасагандар эмне жешет? Торт жешет. Боорду каяктан сатып алса болот? Танзания. Танзания. Каяктан? Танзания. Танзания. Кыргыз жомокторун окуйсузбу? Такай. Смокинг ким кийет? Смокинг. Тайлар. Тайлар кийет. Убакыт бүттү. Кочан коелу келдиңиздер. Жакшы жооптор болду. Аны эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биринчи оюнубуз эң ийгиликтүү өттү десек болот. Жыйынтык чыгаралы, биринчилерден болуп бизде Талгат Плюс командасы ойногон болчу. Алар жалпысынан 18 суроого жооп берип жетишти. Кочалар! Ал эми экинчилерден болуп Бакытбековдор командасы ойногон болчу. Алар дагы 18 суроого жооп берип жетишти. Кочалар! Сүйлөшүп алгандай го, Атайын мындай. Перекрестик. Эки команда тең жакшы жооп беришти. Суроолор калбай калып, ойман чыгарганда суроолор болду бул жерде. Негизи мындай көрсөткүч боло элек болчу. Аны эмесе, демек эки команда тең жооп берип калгандыгы үчүн эки командага тең бирден упай бердик. Кочап коелу, Азырынча 1-1 эсебинде тең келе жатабыз. Анда суроолордон кайсыңыз жакты деп сурагым келип атат. Силерге биринчи берейинчи. Кайсы суроо көбүрөөк кыйнады же эсиңерде калды? 100 миллион деген жообум болду эле го. Жашоого эмне керек дедиңиз беле? Бактылуу болуш үчүн канча акча керек? Канча акча керек деп аябай ойлондум. Болсо жететпи ошо? 100 миллион доллар деп кошуп коюш керек болсо да. 100 миллион доллар. 100 миллион доллар болсо, балким,
Балким Балким кимдир бирөөлөрдө $100 миллион бар, бирок алар деле бактысыз, кимдир? Бул албетте баягы бул нерсени түшүнүү үчүн берилген суроо эмес болчу, урматтуу көрүүчүлөр. Силергечи Бактыбековдор кайсы суроо жакшы? Бизге жана аягында эмне кийет? Смокинг ким кийет? Жок. Смокинг ким кийет деген ошол ойлондурду да, катуу элечмин да. Кимдер кийет деп тыдан башталган. Мына ушундай. Ана эмесе уланталыбы? Оюнду уланталы. Алып сен кайдасың оюнуна кезек келип жетти. Бизден эч кайда алыстабай туруңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Жогоруда бизде Талгат Плюс командасы баштаган болчу. Азыр болсо Бактыбековдордун командасына беребиз. Алып сен кайдасың оюнун баштайбыз. Бактыбековдор командасы бизде оюнга даяр. Оюндун шартын түшүндүрө кетейин. Экранга ар кайсы жерлердин жазуусу чыгат, Нурбай. Сиз айтып бересиз, Мариям болсо табыш керек. Жарайт. Жерлердин, мисалы, эфирден сырткары айтканда Казакстан деген жазуу чыгышы мүмкүн, же болбосо Кыргызстан ичинде башка жерлер, же болбосо жөн гана троллейбус деген жазуулар чыгышы мүмкүн. Ошолордун жазууну гана айтпайсыз, калганын баарын жакындатып айтып берип түшүндүрүшүңүз керек. Мариям табыш керек. Түшүнүктүүбү? Буга дагы убакыт саналуу. Батыраак айтып берип, батыраак тапканга аракет кылыңыздар, Анда даяр болсоңуздар баштайбыз. Биринчи жер. Постоянно тартам мен. Каякта? Кабай? Жок. Койташ? Общий тартам. Кечинде. Жок, эмне ошол жердин өткөн жерин айтышыңыз. Ошол. Кыргызчасы? Тойкана. Кийинкиси? Гидрога барам постоянно. Компьютер? Ну, здание. Какое? Чоң эмес. Кыргызчасы или что? Жок, кыргызчасы эмес, на русском эле. Гидрога барам. Он какой? Ошол жердин аталышын айтышыңыз керек. Турный клуб. Ошонун эле туура. башкасы. Кийинкиси? Эгер билбесеңиз, кийинкисине өтөрсөңүз болот, кыйын болуп калса. Постоянно 11-ine барам. 11-го. Келтат. Кредит. Нет, наоборот. Какое? Банк? Кийинкиси? Кышында барабыз. Каракол? Жок. Горнолыжка? Жок. Айшаны таштап барабыз, мен окуган жер. Университет? Жаңы эле токтободукпу? Onu эмени сурап атпадык белек, кайсыл жакта деп. Дворец спорта? Убакыт бүтү. Кошолган. Экөөбүз айтып атпайбы, бири-бирибизге мындай жакшы неметпейбиз да. Айтып берген жагынан, мындай түшүндүрүү жагынан. Түшүндүрүү жагынан экөөбүз бири-бирибизди кичине мындай башкача. Ойлонуңар ар башкада, демек, ар бир адам ар кандай ойлонот го. Логика дегенде, негизи. Мына ушундай, бирок айтып берди, тапты Мариям болушунча аябай аракет кылышты. Анда эмесе Бактыбековдор командасы азаматсыздар деп кийинки Талгат Плюс командасына кезек берели. Азыр бизде Талгат Плюс командасы даяр турат. Көрүп алдыңыздар, шартын көрүп алдыңыздар, кандай ойнош керек, кандай айтыш керек. Негизи экөөлөр кандай, бириңер түшүнүү жагынан? Жакшы эле. Анда баштадык, убакыт кетти, биринчи жер. Жаңа эле 3 светтүү бир нерсени айткан болдум. Светофор. Кийинкиси? Аласаң. Парковка, эмеде Покровкада бар. Постоянно акырын өт дейбиз. Зебра. Нет. Пешеход. Покровкада именно бар. Акырын өт, аз токтотуп салат бизди дейбиз. Гаишник. Эмне же, эмне деп? Ошо, Пост. Постка Кийинкиси? Постоянно жамгыр жайт, анан сен кечке ырдай бересиң. Я уеду. Жить в Лондон. Кийинкиси? Баягы күнү эле тойго барып келгенсиң, 2 саат жол
Кара балта. Жок, адан кийин ага чейинки. Сокулук. Так. Жок, башкасы. Кийинкиси Биз азыр каяктабыз? Студияда. Жок, общий. Телевидение. Бишкек шаарында. Шаарында. Биздин жолубузда Гагаринада эмне бар, постоянно өтөбүз, машиналар постоянно кирет. Парковка. Жок, машиналар постоянно кирет, акча төлөп бир нерсе кылат. Магазин. Жок, машиналар акча төлөп бир нерсе кылат. Жайында, кышында. Автомойка. Автомойка. Эме, жаш балдар барат. Нурбек барган эмес, сен барган эмессиң. Армия. Убакыт өттү, туура. Кочолор. Алып кетип каласың. Жакшы. Мына ошентип урматтуу көрүүчүлөр, аласың кайдасың ойну жакшы жыйынтыкталды. Ана жыйынтык чыгарсак, биринчилерден болуп бизде Бакытбековдор командасы ойногон болчу. Алар 5 жерди туура табышты. Кочоп коелу. Ал эми азыр Талгат Плюс командасы ойноп өттү. Алар 7 жерде туура таап кетишти. Кочоолор. Ошон менен Талгат Плюс командасына дагы бир упайды бердик, дагы 2-1 эсебинде алдыда чыгышты. Кочоп коелу. Жакшы эле түшүнүп өткөнбүз. Жакшы түшүнүп өткөнсүздөр бири-бириңиздерди. Анда эмесе оюнду уланталыбы? Жак атабы оюндар? Сон болуп атса, анда сонун кылып дагы да болсо уланталы. Кийинки оюнубуз калпы чымбы деп аталат. Калпы чымбы оюнубуздун шартын түшүндүрө кетейин. Менде мына ушундай жазуусу бар, карточкалар бар. Ичинде калпы чымбы деген жазуулар бар. Азыр 2 командага бирден берем ушул карточкадан. 2 команда бири-бириңиздерге жазууну көрсөтпөйсүздөр. Көрбөшүңөр керек. Анан кандай жазуу келсе, ошондой бир окуя айтып беришиңер керек. Чын деп келсе, чын бир окуя айтышыңар керек. Калп деп келсе, калп эле бир окуя ойлоп таап айтып беришиңер керек. Экинчи команда силер айткан окуянын калп экенин же чын экенин табыш керек. Булар калп айтты же чын айтты деп жооп бериш керек да. Негизги нерсе бул жерде ошол окуяны айтып жатканда экинчи команданы таптырбай айтканга аракет кылышыңар керек. Карточкада жазууну кыскасы экинчи командага таптырбагыла. Алар таап кетсе экинчи команда упай ошол жака кетип калат. Шартты түшүндүңүздөр, Анда түшүнгөн болсоңуздар баштайлы. Мен аралаштырып сиздерге бирден берейин. Татык уже придумывает, да? Эмне деп калпай дейсен деп. Келиңиз, бирде алыңыз. Экинчи командага көрсөтпөйбүз жазууларды. Командалар бири-бириңердикин көрсөтөт. Жана окуяны ким айтат, кеңешип алыңыздар. Эмне окуяны? Экөөңүздөрдөн бирөөңөр айтып беришиңер керек. У тебя лучше получается. Жогоруда биз Бакытбековдордон баштаган болчубуз, жанагы оюнду. Ал эми азыр Талгат Плюс сиздерден баштайбыз. Сиздерден бирөөңүздөр окуя айтасыздар, бул жак табыш керек. Таптырбай айтканга аракет кылышыңыздар керек. Бирок ошо жазуудагыдай окуя болуш керек да. Булар билбеген окуяны, көрбөгөн окуяны бири-бириңиздердикин, балким бала кездеги бир окуяларды айтсаңар болот. Эме болгон, кичинекей кезин айта берейинби? Кичинекей кезинде 5 жашымда болгондо эме 5 жашымда апам менен, братишкам менен
1 июльда эмеге барганбыз. Праздник. 1 июль беле, 1 июньда праздник. Балдар күнүндө. Ошондо Ерке атайында ушундай кылып атышы мүмкүн. Калп деп ойлоп атасыңар, э? Жок. Атайында ушундай айтып атышы мүмкүн. Ошондо деген апам мени анан братишкамды алган болчу. Айылда жашаячубуз. Анан деген маршрутка токтоттук. Маршрутка токтотсок элдер көп экен. Балдарын паркка алып барып, Кант паркына элдер аябай тыгылыш болуп, анан апам деген братишкамды салып туруп эле, өзү түшүп туруп эле эшикти жаап салган. Мен болсо калып калган болчумун да. Мен аябай ыйлап, прям маршрутка деген 1-2 метр кетип калып атпайбы? Мен болсо кичинекеймин, жалгыз калып калдым да. Жалгыз калып калып, анан маршруткадагы терезесинен карап, мен калып калганымды көрүп, токтоп, анан кимдин баласы калып калды деп маршруткадан айтып, анан деген апам мен кызым деп, анан маршруткага алып түштү мени. Анан аябай ыйладым, ошол менен праздникта болгон жок да мен үчүн. Вот. Ушундай окуя болгон. Ошондой окуя болгон. Бул калпычымбы? 5 жыл мурун дедиңер? Жок, 5 жашымда. 5 жашымда. Мне кажется, правда? Чего вам кажется? Нет, просто прачкасы аябай кичинекей эле болчу да анда. Кичинекей. Получается, Нурбекте. Ал кантип барып отуруп алат? Отуруп алды да. Кантип базат кичке болот? Жок. Кандай айттың? Апам алып түштү да. Аны алып кетип Айшаны калып алып калды. калды. Мен биринчи баласы постоянно биринчи балдар калып калат. Кандай ойлойсуздар? Чын болуш керек. Чынго? Акыркы жообуңуздар чын деп айтасыздарбы? Да. Чын дейт. Карточкаңыздар көрсөтүп коюңуздар. Бул калп экен. Айкен күлө баштаганда. Антип калып калган эмессиз, э? Жок, калып калган. Силерге эмес, мага эле билинди го дейм уже. Анткени уже башында эле Просто Жок, мен Мариям айткандан мен өтө эле ойлонуп кеттим да мындай. 5 жашында маршрутка болчу эле. Ооба. Өзү деле аябай угат. Автобуста болчу да. 89 жыл болду. Жок, автобуста болчу. Маршрутка Чоң автобуста маршруткалар болчу. Анда не билем, сапак туруп. 2006 жылда иштейт. 2006 болуп катты. 2006 жыл уже бар болду. Талаш өстөн калып калды. Мен аялым эле айтып келе. Мына ушундай биринчи Талгат Плюс командасы өздөрүнүн окуясын таптырбай кетти азырынча. Эми Бакытбековдор сиздерге кезек берели. Ким айтат окуяны? Давайте говори. Я вообще не подумал. Я тоже. Давайте, можно, да, подумать? Ойлон. Ойлонуңуз да. Бир история айтпаш керек, негизиле. Uzun, кыскасы айырмасы жок. Тойдогу окуялар, кичинекей кездеги окуялар, экөөңүздөр чогуу жүргөн мезгилдер кыскасы айтып берсеңиздер болот. Урматтуу эле көрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Халва шоу программасы. Биздин программабыздын демөөрчүсү Нитро энергетикалык суу сундугу. Нитро бул жеңиш үчүн жол жакшы бир ачып берет, энергия аласыз дегендей, жакшы бир күч топтойсуз жана бир күн кечке жакшы маанайда болосуз. Мына ошондой маанайды Халва шоу жаратып атат десек болот. Азыр сиздер даяр болдуңуздарбы? Ооба, даяр эле. Анда баштадык. Бул окуя негизи 5 жыл мурун болчу. 5 жыл мурун байке машинасы бар болчу. Кая. Эми баягы биз жашпыз да, права деле жок, эч нерсе жок, машина айдаш керек, машина айдан келет өлө. Анан дос балдар келип калды как раз. Ысык барыш керек болот, барып келбейби, эс алып келбейби депчи. Барып келели, хорошо десем, кимде машина барбы, эмне менен барабыз, эмне маршрутка менен барабызбы десем, билбейбиз дейт. Анан мен туруп эле баягы өпкөмдү мындай көтөрүп туруп,
кеттік дедім да. Кеттік, мен Байкен машинасын айдап шығам, бензин құйып бересің деп, құйып беремін дейді. Все хорошо деп шықтық. Шығып алып, Ысықатаға бардық. Ысықатаға бардық. Біз негізінде ошо суға түшүш үчүн эле барганбыз да. Суға түшүп эс алып келели деп. Бардық, барсак Ысықатада суу жок экен. Саат 11-лерде бардық қой, кечке мал 11-лерде, 14-де барып қалдық. Бір сире отырып, гүләч етіп, қайра келдік. Айылға келдік. Келгеннен эртеси күнү Байкем келіп алып. Ай, машинаны сен айдадың элең дейді. Жоқ, Дулатбек, мен айдаған емеспін десем. Сен айдадың окшойт, күлүштү, каяка атканын каяктан билдиң деп. Байке, издедим десем. Сен айдадың деп ошондо уруш жегем да. Жанымнан катуу таяк жеп. Еще бензин азайып калган, ошондо кызыл күйүп калган. На самом деле кызыл күйгөн эмес да. Ошондой окуя болгон да. Бул калпы чынбы? 5 жыл жанында болчусун. Сиз чын болсуңуз. Мен бул окуяны билем да мен. Чоңаргабыз да койсоң. Жок, чогора эмес. Мен уже уккам да ал окуяны. Апей. Бул жак билбеген окуяны айтсаңыз болот. Эми балким кандай болот билбейбиз азырынча, Сиздердин жообуңуздар анда? Чын. Чын, Бирок балким тияга калп деп жазылып Жок, окуя ошо жазуудай болуш керек да. Окуя бирок чын. Окуя чын. Карточкаңызды көрсөтүп коюңуз. Калп экен. Эмнеси калп? Мындай окуя болгон эмеспи? Мындай окуя болгон негизи, мен просто айтып атканда мындай. Башкача айтып берип койдум. Башкача айтып берип койдум да. Жок, наоборот, башкача айтып берейин дегем да. Эмелермен, элементтермен. Бирок мындай шашкан могум неге? 5 жыл мурун болгон эмес. Бардыгы эле Бирок чын. 5 жыл мурун. 5 жыл мурун болгон эмес негизичи. Мен ошодон баштабадым сразу эле, 5 жыл мурундан да баштабадым да. 5 жыл мурун болгон эмес. Бирок анюга дали. Канча жыл мурун? Нурбай анда 5 жыл школда мурун эмес окуп болчу. жүргөн. Нурбай школда окуп жүргөндө. 9-класс. 5 жыл. Нурбай экөөбүз Өзү да билбейт Нурбай. 9-класс, 8-класста болчу ошол. Нурбай экөөбүздүн Бул окуя чын болчу бирок, Чын. Бул окуя негизи чын болчу. Мен ошо кооздоп жакшылап айтып берейин дегем да, мындай башкачараак кылып. Калп айтайын дегенсиз. Бирок Болбой калды анан. Болбой калды, чын эле айтылып калды да. Бул окуяны бирок табышты, табышты. Табышты. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр. Ошо айткан эмес. 5 жыл мурун болгон эмес. Мариям калпты жакшы айтчу эле. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, азыр Нурбай өзү да айтып атат, бул окуя болгон деп, бирок ошого буга жараша айтышыңыз керек болчу. Сиз өзүңүз түшүнбөй калдыңыз окшойт, Калп эле, жөн эле ойлонуп эле башка бир нерсе айтышыңыз керек болчу да. Демек, окуя чын болгонун Талгат билет экен, таап алды. Жана өздөрүнүкүн булар таптырбай кеткен болчу окуяларын. Ошону менен 2 упайды тең биз Талгат Плюс командасына бердик. Кочолор. Ошону менен жалпы эсеп 4-1 эсеби болуп кетти. 4-1, Ооба. Кол чабыш керек, Анан Бакытбековдор оюн дагы да болсо бар, чамдагыла. Бизде белектер бар, кайсы команда утат болду экен, алдыда байкайбыз. Аны эмесе кийинки оюнубузга кезек берели, Алло доске оюнуна кезек келди. Күч-кубатыңды башкара бил. Алло доске оюнуна кезек келип жетти, урматтуу оюнчулар. Бул жерде азыр сиздер кимдир бирөөгө байланышка чыгышыңыздар керек. Бизде экранга суроо чыгат. 3 вариант жооп бар. Ошол адам жооп берген жоопту биз туура деп кабыл алабыз. Ал адам жооп бериш керек, өзүңөр эмес. Ал жооп бергенди биз кабыл алабыз. 3 варианттын бир туура жообу бар. Ошону таап кетсе туура болот, таппай калса демек туура эмес. Биз жогоруда Талгат Плюстан баштаганбыз, Азыр болсо Бакытбековдордон баштайбыз. Сиздер кимге чаласыздар? Сестре позвоню. Кимге? Сестре.
Эжеңиз. Эжеме. Эжеңизге чалып көрүңүз. Айтта кетүүчү нерсе алгандан баштап 30 секунд эле убакыт берилет. Үнүн чыгарыңыз, микрофонго жакын кармаңыз. Бизге суроо чыга берип коюңуз. Алоз эке, кандайсыз? Beatles кайсы шаардан чыккан? Beatles группа же есть? Ошол кайсы шаардан чыккан? А. Лестер, Б. Ливерпуль, В. Лондон. Еще раз вариант. Лестер, Ливерпуль, Лондон. Beatles. Лондон. Лондон. The Beatles. В. В варианты. Кабыл алдык. Кабыл, рахмат. Чалып туруп эле суроону бердиңиз го. Түшпөй калдыш. Анда эмес, The Beatles кайсы шаардан чыккан? Лестер, Ливерпуль, Лондон. Сиздин чалган адамыңыз Лондон деп жооп берди. В варианты деп. Өзүнүн туура жообу Ливерпуль экен. Б. Б вариант экен. Тилекке каршы туура эмес болуп калды. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе кийинки командага дароо кезек берели. Анда Талгат плюс, сиздер кимге чаласыздар? Досума чалам. Досуңузга чаласыз. Эфирде экениңизди эскертип, суроо берем деп чалыңыз. Үнүн чыгарып алыңыз, Суроону чыгарып берип коюңуз. Netflix кайсы жылы негизделген? Суроолор жаман, сонун. Алгандан баштап эсептелинет, Ассаламу алейкум, кандайсың? Алейкум ассалам. Суроо берейин, сага жооп берип койсунбу? Эфирде болчумун. Давай. Netflix кайсы жылы негизделген? 97-жылкы 2001-1995 3 вариант. Netflix жана кинобу? Эме. Кинокомпания, Иә. Кайсы жылдар дейсиң? 97, 2001, 95. Netflix жаңы немет башташпады эле. Батыраак. 95. Точнобу? Уверен? Иә. Уверенсиңби? 95. 97. 2001. Анан 2001. 95, 97 же 95 эле. Убакыт бүттү. Чоң рахмат. 95 деп жооп берди, 95 Netflix кайсы жылы негизделген? 97, 2001, 95. Сиздер жооп берген адам 95 жыл деп жооп берди. Өзүнүн туура жообу 97-жи. Бул дагы туура эмес болуп калды. Тилекке каршы Алло Доске оюнунда эки командага тең эч кандай упай берилбейт. Сиздер чалган адамдын баары туура эмес жооп берди. Негизи өзүңүздөр билчү элеңиздер? Жок. Билбейсиздер, Суроолор абдан сонун суроолор. Заманбап бул тармактарды билген адамдар ой бул жыл деп же болсо бул деп айтып отчуган болуш керек. Мына ушундай маанайда программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки ойдубуз бул оозумдан окуу оюну. Оозумдан окуу оюнун шартын түшүндүрө кетейин. Азыр бизде Талгат плюс командасы ойнойсуздар. Бул жерде Талгат азыр табат экен сөздөрдү, сен болсо оозуңуз менен гана айтып беришиңиз керек. Экранга сөздөр чыгат, ошол сөздөрдү айтасыз, кыйкырганга болбойт, бирок үнүңүздү чыгарып эле айтасыз. Ал эми Талгатка наушникти тактык, азыр эч нерсе укпайт, бир аздан кийин музыканы коем оюн башталар менен. Буга да убакыт чектелүү, ошондуктан батыраак айтып, батыраак тапканга аракет кылыңыздар. Сен айтып атканда Талгат, сиз варианттарды айтып бериңиз, кечке угуп отуруңуз. Кыска сөздөр эле болобу же сүйлөм болобу?
Кыска эле бирден сөз болот. Жана бул жерден кечке таппай калса, сен кийинкиси деп өтө берсеңер болот. Даярсыздарбы? Кийинки сөз деп өтө бересиңер. Анда эмесе Талгат уккан жокпу? Уккан жок. Болду. Анда эмесе баштадык, убакыт кетти, биринчи сөз. Шоколад. 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 Кайрадан. Шоколад. 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 Кийинкиси. Каша. Акча. Жок. Каша. Ачка. Кыздын каша. Ой, акырын. Каша. Каша обой. Жок. Кийинкиси. Жок. Кийинкиси. Козу. Орус. Жок. Козу. Комуз. Ошо окшош. Козу. Оз комуз. Жок. Козу. Козу. Мы жок. Козу. Омуз. Козу. Оз. Жок, кийинкиси. Wi-Fi. Wi-Fi. Фак. Ошондой эле. Ый. Wi-Fi. Фар. Жок. Фан. Фар. Жок, ошондой эле. Wi-Fi. Убакыт бүттү. Фан. Убакыт бүттү. Wi-Fi. Wi-Fi? Козу, шоколад болчу. Шоколад. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, азыр оюнубуз аягына келип жетти. Бул команда менен эч кандай сөз табылган жок. Анда эмесе азыр Бакытбековдордун командасына кезек берип көрөлү, алар кандай табышат болду экен. Анда эмесе Бакытбековдор командасы даярсыздарбы? Даярбыз, албетте. Көрүп алдыңыздар кандай ойнош керек экенин. Анда Нурбай табат экен, Мариям болсо айтып берет. Нурбай, тагын бериңиз наушникти. Анда Мариям даярсызбы? Кеттик, убакыт кетти, биринчи сөз. Боёк. Молот. Боёк. Кийинкиси. Гонка. Коза. Гонка. Вода. Гонка. Кола. Гонка. Кожа. Гонка. Куда? Гонка. Следующий давай. Кийинкиси. Дүкөн. Уют. Дүкөн. Курорт. Кийинкиси. Москва. Кийинкиси. Лампа. Ламба. Ламбада. Лампа. Ага, кийинкиси. Чупа-чупс. Чупа-чупс. Ток. Доска. Наша. Доска. Кийинкиси. Боёк. Кийинкиси. Гонка. Кожа. Гонка. Нота. Гонка. Рота. Гонка. Следующий. Убакыт бүттү. Не трудно. Убакыт бүттү. Мына ошой деп бул команда жакшы аяктады. Кочоп коелу. Азаматсыздар, анда эмесе жыйынтык чыгаралы. Биринчилерден болуп Талгат плюс командасы ойногон болчу. Бир дагы сөз табылган жок, Экинчилерден болуп бизде Бакытбековдор командасы ойногон болчу. Мариям Айтберов, Нурбай тапты. 4 сөздү туура табышты. Кол чабуулар.
Ошол менен бул оюнда Бакытбековдордун командасына 1 упай бердик. Кол чабуулар. Жалпысынан 3-2 эсебинде келе жатабыз. Талгат плюс дагы деле алдыда келе жатасыздар 3-2. Асем аябай эсептеп отур, кандай эле? 4 боло деп ойлоп атам. 4. Талгат плюс. Ооба, туура айтасыз. 2 упайды бир бергем да. Ооба, 4-2 эсебинде. Туура. Кочап болчу Асем үчүн, өзүнүкүн бербейт экен. Анда эмесе кийинки оюнубузга кезек берели, крокодил оюну. Азыр болсо крокодил оюнуна кезек келип жетти. Бакытбековдор, сиздер баштайсыздар. Азыр Нурбай көрсөтүп берет экен, Мариям табат экен. Шарты жөндөкөй эле экрандан сөздөр чыгат, ошол сөздөрдү окуп эле Нурбай көрсөтүп беришиңиз керек. Үн чыгармай жок, болгону кыймыл, аракет гана. Мариям болсо табат. Буга да убакыт берилет. Чектелүү. Батыраак көрсөтүп берип, батыраак тапканга аракет кылыңыздар, Анда даярсыздарбы? Даярбыз. Даяр болсоңуздар баштадык. Оюн кетти, убакыт кетти. Биринчи сөз. Обручальное кольцо? Не. Шакек? Коробка. Шакек, обручальное кольцо. Сүйүшкөндөр, влюбленные. Пара. Молодожены. ЗАГС. Кийинкиси. Гүл. Цветочный магазин. Стой, подожди. Салют. Эгер окшош болсо, кийинкисин өтсөңөр болот. Следующий. Кийинкиси. Мешок. Мешок. Не. Un. Мешок. Жоқ. Следующий. Кийинкиси. На кыргызском. Тоголок. Кийинкиси. Гүл. Все уже. Убакыт бүттү. Көйнөк. Мен түшүндүргөнмүн ошону, айдап барып Отуруп туруңуздар. Азыр болсо мына ушундай ойнодук. 2 сөздү туура табышты азырынча Бакытбековдор командасы. Ал эми кезекти Талгат плюс командасына беребиз. Талгат плюс командасы крокодил оюнуна даярсыздарбы? Даярбыз, буюрса. Даяр болсоңуздар, анда Талгат көрсөтүп өткөн, Асем табат. Кеттик алдыга, биринчи сөз. Кожа. Тери. Колготки. Кийинкиси. Здание. Шаар. Кабинет. Экскаватор, грузчик. Дагы айт. Алып коет бир нерсени азыр. КамАЗ. Жок кой. Кран. Кийинкиси. Дайте кийин. Кийинкиси. Айтыр мен түшүнөм. Шампунь. Кийинкиси. Ложка, вилка, тамак. Столовый, так. Тарелка. Жок. Стол. Жок. Ужин, обед, завтрак. Жалшылабы. Дайте кийин. Кийинкиси. Давайте кийинкисин. Кийинкиси.
Душ. Ванна. Кийинкиси. Кукуруза. Эт. Арбуз. Убакыт бүттү. Колчоо бар. Жакшы. Мына ушинтип урматтуу көрүүчүлөр, крокодил оюнуна дагы аягына келип жетти. Жалпысынан Талгат плюс командасы 5 сөздү туура таба алышты. Ал эми Бакытбековдор 2 сөздү табышкан болчу. Бул оюнда дагы көбүрөөк таап кеткендиги үчүн Талгат плюс командасына 1 упайды бердик. Кочолор. Программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бизден эч кайда алысабай туруңуздар. Бүгүнкү программабыздын демөрчүсү нитро энергетикалык суусундугу активдүү жашоо образы үчүн мыкты мотивация мына ушул нитро. Келиңиздер бир ич албайлыбы, энергия топтоп, өзүбүзгө күч алып дегендей. Жыйынтыкты бир аздан кийин чыгарабыз, эч кайда алысабай туруңуздар. Биздин айрымабыз жок. Биз биргеликти гана жеңебиз. Күч биримдикте. Ар бирибиз жеңүүчүбүз. Нитро. Олимп чемпиондорунун күч кубаты. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, жалпы жыйынтыкты чыгаруучу убакыт келип жетти. Жалпысынан 5-2 эсебинде азыр бизде жеңүүчүлөр Талгат плюс командасы болду. Кочоп коелу, Бүгүнкү программабыздын жеңүүчүлөрү Талгат плюс командасы болду. Жана сиздерге өзгөчө белектерибиз бар, мына ушул нитро энергетикалык суусундугунан. Келиңиздер. Кочоп коелу, Ал эми мына ушул командага жакшы атаандаш болуп мыкты оюн көрсөткөндүгү үчүн сиздерге дагы сонун белектер. Келиңиздер. Кочоп коелу, Бакытбековдор командасына. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн аябай кызыктуу оюн болду. Белектер жактыбы сиздерге? Мына ошентип, урматтуу көрүүчүлөр, бизде Талгат плюс командасында Талгат Таалайбек уулу жана Асем Тыныстановалар болду. Кочоп коелу. Ал эми Бакытбековдордун командасында Нурбай Бакытбек уулу жана Мариям Турдалиевалар болду. Кочолор. Сиздерге чоң рахмат келгениңиздер үчүн, жакшы оюн көрсөткөнүңүздөр үчүн, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу көрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден кайрадан көрүшөлү. Сиздер менен мен Айпир Адамкулова болдум. Сиздерди жакшы көрөбүз.